21 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты. Аарондун уулдарына ыйык кызмат кылуучуларга мындай деп айт. Алардын эч кимиси өз элинин ичинен өлгөндөргө кол тийгизип булганышпасын. Бирок алардын каны бир болгон энеси, же атасы, же уулу, же кызы, же бир тууганы, же күйөөгө чыга элек карындаш өлүп, аларга колун тийгизсе, булганбайт. Булганбас үчүн өз элинин ичинен кимге болбосун колун тийгизбесин. Алар чаштарын алдырышпасын, сакалдарынын учтарын кырктырышпасын, денелерине так салдырышпасын. Алар өз кудайына ыйык болушсун жана өз кудайынын ысымын булгашпасын. Алар Теңирге курмандык чалышат, өз кудайына нан тартуулашат. Ошондуктан алар ыйык болушсун. Алар бузулган аялды, жаманаттуу болгон аялды, күйөөсү таштап кеткен аялды алышпасын. Анткени алар кудайга арналган ыйык адамдар. Аларды ыйык туткула, анткени алар кудайыңа нан тартуулайт. Алар сен үчүн ыйык болушсун. Анткени силерди ыйык кылган Теңириңер мен ыйыкмын. Эгерде ыйык кызмат кылуучунун кызы өзүн ойноштук кылып булгаса, ал атасынын атын булгаган болот. Аны отко өрттөп жибергиле. Бир туугандарынын ичинен башына майлоочу май куюлуп майланган, ыйык кийим кийген башкы ыйык кызмат кылуучу баш кийимин чечпесин жана кийимдерин айрыбасын. Өлгөн адамга жакындабасын. Ал турсун өзүн өлгөн атасы менен энесине колун тийгизип булгабасын. Ыйык жайдан алыстабасын. Кудайынын ыйык жайын булгабасын, анткени анын башы майлоочу май менен майланып Кудайга арналган адам. Мен Теңирмин. Ал кызга үйлөнсүн. Ал жесир аялды, же күйөөсү таштап кеткен аялды, же жаманаттуу болгон аялды, же бузулган аялды албасын. Ал өз элинен чыккан кызды гана аялды калсын. Ал өз тукумун өз элинин арасында булгабасын, анткени аны ыйык кылган Теңири менмин.